Обода Лондон BBC сапар программасына чакырабыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта сиздер менен Акчулпон Койчиева. Британиялык Хертфордшайр пресс басма үйү жакында Алматы шаарында адабий фестиваль өткөрдү. Китеп чыгаруу, которуу, таркатуу маселесинен тышкары мыкты жаш жазуучулар аныкталды. Британияда өткөн Дүйнө сулуусу конкурсуна кыргызстандык кыз дагы катышып, сулууну тандоо кандай өтөрү тууралуу BBCге маек курду. Мындай конкурстардын мааниси кандай? Берүүбүздө Лондондо окуп жаткан кыргыз музыкант жигит тууралуу жана кыргыз киносу тууралуу дагы баяндайбыз. Бирок дегенде адабий фестивалдан баштайлы. Казакстандын Алматы шаарында жакында Британиянын Хертфордшайр пресс басма үйүнүн демилгеси менен Борбор Азиядан жана Европа аймагынан чыккан акын жазуучулардын 3-чү эл аралык фестиваль өттү. Open Central Asia Book Forum деп аталган адабият жыйынында чыгармачыл инсандар азыркы учурдагы китеп басуу, которуу, ошондой эле китепти окурмандарга жеткирүү маселесин талкуулашты. Андан тышкары жаңыдан чыгып келе жаткан авторлордун чыгармаларына сыйлык тапшырылды. Кабарчыбыз Ибраим Нуракун уулу даярдаган баяндаманы сунуш кылабыз. Жазуучунун үйү. Китеп дүйнөсүнө сапарыбыз мына ушул бөлмөдөн башталды. Текчелердеги чыгармалар Кыргызстан жазуучуларынын советтик мезгилден тартып, азыркы учурга чейинки тарых таржымалынан кабар бергенсит. Мурунку менен жаңы учурдун айырмалары китептердин нускалары менен эле өлчөнбөйт. Советке түздөн түзүлө каршы чыгармаларды жазды да. Ошо сыяктуу көп жазуучулар ошондой өзүнүн дүйнөлүк көз карашын кенен чагылдырам деп жазаланды, чет өлкөгө кубаланды, түрмөгө түштү, Солженицин сыяктуу. Жана башка окуялар көп болду. Эми жүрүп отуруп, СССР таркап кеткенден кийин биз тынып эле калдык. Эл жазуучусунун баамында Кыргызстан эле эмес, бүтүндөй Борбор Азиядагы көркөм адабият соңку 20 жылдан ашуун убакыттан бери туңгуюкта. Кайсылдордо болсо сүйүү, күйүү, кызганыч, мындай кайгы, капа темаларын поэзия жаза берет кайсы. Мына прозага оор болот экен. Проза адамдын тагдырын турмушка байланыштырып жазат да. Адамдын ички дүйнөсүн турмушта болуп аткан окуя менен кошо байланыштырып ошол аркылуу бериш керек. Ошон үчүн биздин прозаиктерибиз чайналып калдык. Бишкектен Алматыга сапар алдык. Коңшу өлкөнүн шаарында жазуучулардын Борбор Азия китеп форуму жана адабиятынын фестивалы өтөт. Казактын талааларына жеткенде каарманыбыздын кабагы ачыла түштү. Көрсө, анын эң алгачкы чыгармалары дал ушул жерлерде жазылган экен. Мына ушул жерде сол жакта Гвардейский деген шаар бар. Талаада. Ошол шаарда мен служить эткем. Армиялык кызмат өтөгөм. Ошол шаарда биринчи жолу айтышым керек, ошол шаарда отуруп толук мүмкүнчүлүк болгондуктан биринчи повестимди ушул шаарда жазгам мен. Биз эми жаңы жазуучуларды, жаш толкундарды издеп бара жатабыз. Орто Азиянын бүткүл жаш жазуучулардын конкурсу өтөт. Орто Азия эмес, Борбор Азиянын. Ошонун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Кыргызстандын жаш жазып аткан жигиттердин баары ушул конкурска катышып атат. 300дөн ашып кол жазма түштү да. Жаш жазуучулар. Ошонун ичинен эртең бүрсүгүнөм. Ошонун ичинен жарыялап, кимиси болду сыйлыкка. Кимиси конкурсту жеңип чыкты. Ошондо Кудай буйрса Кыргызстандан дагы болуп калар деген үмүт менен баратабыз. Батыш менен чыгыштын акын жазуучулары бул жерге домбура менен скрипканын, шертер менен арфанын дауышын угуу үчүн гана чогулбаса керек. Алар бири-биринин ички муундагы тыңшамакчы. Жаңы муундагы акын жазуучуларга мүмкүнчүлүк берилиши керек. Азыр баары эле китепти сатуу жагын ойлонуу керек дешет. Бирок китеп бул жүрөктөн чыккан нерсе. Биз кантип жүрөгүбүздү сатабыз? Негизги маселе мына ушунда турат. Адебияттын бир алтын дәврү деп айтамыз. 80-жылдарга дейин. Азыр шуну керек, өтө адеби туындылар өтө аз.
аз. Одан кейін жазушылар да мәселен бұрынғыдай емес құнттамай қалды. Олардың да жазуға зауқы жоқ. Не қылады мәселе жазып? Жазады, ол шықпай қалады. Crisis in literature, I think it's something that is a worldwide problem. Адабияттагы кризис бул дүйнөлүк маселе болуп калды. Себеби каякта болбосун жаштар китеп окубайт. Алар дароо эле маданияттуу болуп калгысы келет. Анткени баардык керектүү маалыматты интернеттен эле алышат эмеспи? Китеп ачып же китепканага барып убара болушпайт. Борбор Азияда эле эмес, дүйнөнүн бардык бурчунда китеп чыгаруу оңой олтоң иш эмес. Польшада дагы ушундай эле маселе бар. Кээде окуган адамдарга караганда жазгандар көбүрөөкпү деген ой кетет. Мен башка жазуучуларга үмүтүңөрдү эч качан үзбөгүлө деп кеңеш берет элем. Жазуучу чындыкты жазыш керек. Окурмандардын табитин ээрчибеши керек деп эсептеймин. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун чыгармачыл инсандардын эң чоң көйгөйү китеп окуган адамдардын катары суюлуп бара жатат. Адабият форумунун уюштуруучулары чыгармачылыкка жаңы багыт, жаңы үмүт тартуулагысы келет. Борбор Азиянын таланттуу жазуучуларын адабий конкурстар аркылуу издеп жатабыз. 2012-жылы 140 жазуучунун чыгармасы сынакка катышкан. 2013-жылы алар 167-ге жетти. Ал эми быйыл 300дөн ашуун акын жазуучу жарышка түштү. Бул жөн гана адамдар топтолгон же сыйлыктарды тапшырган иш-чара эмес. Мындан 3 жыл мурда болгону 3-4 китеп чыгарган элек. Эми болсо 15 китеп басылат. Келерки жылы 20 болот. Демек, жыйынтык бар. Авторлардын майрамы. Бул жылы Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Украинанын акын жазуучулары жана котормочулары сыйлыкка татыды. Менин чыгармам баш байгени алганына кубанып турам. Бул мигранттардын жашоосу тууралуу жазылган повесть болчу. Тажикстанда миграция темасы абдан курч көйгөйлөрдүн бири. Эл аралык британиялык чоң бир форумдан, конкурстан абдан чоң күрөштөн өтүп чыккандыгым үчүн толкунданып атам. Эмне деген чыгармаңыз үчүн алдыңыз? Чыгармам негизинен Курман Жандатка поэмасы болду. Бул поэманы жазып баштаганыма быйыл 11 жыл болгон. Эми бул жазуучулар бүгүнкү күндүн темасы. Заманбап идеялардан тышкары окурмандарды дагы издешет. Ал эми жазуучу издегендердин үмүтү акталдыбы? Биздин балдар кыргыз бал. Бир кыз Арсланбекова. Амангулов Анвар деген жигитибиз ошо жанагы ондун финалисттери деп коет. Финалисттердин ичинде экен. Биз үчүн бул кубаныч. Мына демек артыбызда өсүп келаткан жазуучулар бар, өсүп келаткан жаштар бар. Балким бул талааларда дагы бирөөлөр алгачкы чыгармасын токуп олтурган чыгар. Ибраим Нуракун уулу, Темирбек Орозбаев, BBC Алматы, Бишкек. Бул жыйында жазуучулар менен болгон маектерди биздин интернет барагыбыздан таап уксаңыздар болот. Дарегибиз BBC Кыргыз.com. Эми сиздерге Британияда окуп жүргөн кыргызстандык жердешибиз скрипач Жумаш Дурусалиевди тааныштыра кетейин. Жумаш бул жакта Королдук музыкалык колледжде студент, бирок анын эң негизги өзгөчөлүгү Жумаш таланттуу жаш музыкант катары Лондонда оозго алынып калган жигиттердин бири. BBCге кош келипсиң. Саламатсызбы, жаңы жылыңыз менен. Жумаш, адегенде сенин окуу жайың тууралуу айта кетпейлиби? Ага өтүш кыйынбы, жеңилби, сен өзүң кантип өткөнсүң? Я туда попал, потому что я уже учился в британской музыкальной школе Ягуди Минухина. Мен ал кезде Британиядагы Ягуди Минухин музыкалык мектебинде окуп жүргөндүктөн жеңил эле өттүм. Андан кийин көздөгөнүм дүйнөдөгү мыкты делген ушул Королдук музыка колледжи болчу. Кыл аспаптар боюнча күчтүү деп ушул колледжди тандагам. Поэтому я туда решил пойти. А кандай сабактарды өтөсүңөр? Ну, в основном, естественно, все основные музыкальные предметы, как гармония, сольфеджио, хор. Никто не любит хор. Сабактар көп. Гармония, сольфеджио сыяктуу музыкалык предметтер. Хор, аны эч ким жактырбайт. Композиция, дирижерлук, фортепиано жана эң негизгиси скрипка боюнча мугалим менен бетме-бет отуруп үйрөнүү.
Мен билгениме караганда бул жөн скрипка эмес, бул скрипканы сага колледж атайын өзгөчө бир колдонууга берген экен. Эми ушул скрипканы кандайча алып калдың, айтып берсең? Эта скрипка, ну, мне повезло. Потому что Мен бул жагынан жолдуу болдум. Жыл сайын колледжге скрипка үйрөнөбүз деп көп студент тапшырат. Жакшы аспаптар баарында эле боло бербейт. Андыктан колледж студенттерге убактылуу колдонууга берет. Ал эми жакшы баалуу аспапты эң мыкты окугандарга гана беришет. Мен мына бирөөнө жеттим. учащимся студентам хорошие инструменты. Ушул скрипканын өзүнчө документалуу такталган тарыхы, документи барбы? Сага чейин мисалы кимдер колдонуптур? Да, конечно, на этой скрипке играли много студентов. Ооба, мага чейин колледжде бул скрипканы бир топ кыйын студенттер черткен дешет. Ал эми колледжге өткөндөн мурун британдык чыгаан музыканттардын колунда болгон экен. Белгилүү оркестрларда черткен чеберлер колдонуптур. Мен чертпесем да кармап көрөйүнчү скрипканы. Бул 18-чи кылымда жасалган ушундай скрипка биздин мекендешибиз Жумашка тиген экен. Жумаш, анда эмесе өзүң деле атың чыккан, төбөң көрүнгөн музыкант болуп калдың. Бизге бир нерсе чертип бербейсиңби? С удовольствием. Я вам сыграю. Албетте, Бахтын Ж минор партитасынан чертип берейин. Угармандар үчүн албетте мындай скрипка өнөр постун колуна тийгенде бизге сыйкырдуу угула берет. Ал эми ушул скрипканын башында биз сүйлөшкөндө айтпадыңбы? Абдан эски 18-чи кылымга таандык скрипка деп, сүрөт сыяктуу канчалык эски болсо баасы ушунча чоң деп. Бирок бул аспап катары, инструмент катары мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Кандайдыр башкача тону барбы? Ошол скрипканын, ну в этой скрипке, во-первых, очень, по-моему, Бул скрипканын доошу таза, терең, үнү абдан кирен чыгат. Бул эски скрипка болгондуктан турушу менен эле искусство чыгармасы сыяктуу. Эски көркөм сүрөт сыңары убакыт өткөн сайын анын баасы да өсүп турат. Ал эми аны черткенде албетте искусствонун такыр башка түрү жаралат десек болот. Эми ушундай скрипканы бул жакта өчкөн өмүрдө сен биринчи музыкалык билимиңди Бишкектен алгансың да. Бишкекте каякта окудуң эле? В Бишкеке я учился, сначала я учился в Шубинке. Мен адеп Бишкектеги Шубин атындагы музыкалык мектепте окугам. Кийин Абдраев атындагы интернатка которулгам.
Абдыраевде окуп жүргөндө бир эле учурда 70-гимназияда дагы окугам. Ал эми ушул өнөрүңдү Британияга келип өлчүтүп жатканың сен үчүн өзгөчө маанилүү болсо керек. Да, вот когда я приехал в Британию, Британияга келүү мен үчүн чоң ийгилик болду. Башында мен Шотландияда окуп, андан кийин Игуди Мюнхен мектебин өткөм. Ошондон кийин менин музыкалык жолум ачылды десем болот. Ал эми ушул Британиядагы классикалык музыка чөйрөсүн кандай деп мүнөздөгөнгө болот? Бул британдыктар классикалык музыканы түшүнөт деп айтууга болобу? нормальному народу классическая музыка, она не особенно нравится. То есть это... Эми жөнөкөй кишилерге классикалык музыка көп жакпайт. Ал үчүн кишилер искусствого бала чагынан ачык, даяр болушу керек. Ошентсе да Британияда классикалык музыканы сүйгөндөр кыйла көп. Ал эми Лондон дүйнөдөгү эң ири маданий борборлордун бири. Бул жакта искусствонун далай жаңы ачылыштары орун алат. Классикалык музыкада дагы лондондуктар жаңы жана сапаттуу жылыштарды кубатташат. Лондондо ар дайым кызыктуу, жандуу нерселер болуп турат. Они очень любят чего-то нового, но тем не менее очень высокого качества. А ушул классикалык музыка дүйнөдөгү эң чоң фестивалдардын бири BBC Prom концерти ушул Лондондо өтөт эмеспи? Сен бир күн ошо BBC Promго чыгышың мүмкүнбү? Это, конечно, мечта любого музыканта классического. Бул албетте классикалык музыка черткен ар бир кишинин кыялындагы нерсе. BBC Prom концерти дүйнөдөгү эң ири классикалык фестиваль. Ал менин колледжимдин тушундагы Альберт Холлдо өтөт эмеспи? Мен 1-2 жолу Альберт Холлдо ойнодум. Эми ал жак укмуш да. Я играл в Альберт Холле. Жумаш, биздин көрүүчүлөрүбүз дагы суусап калыш керек. Ошол промго сага репетицияда болуп калсын, бизге дагы бир музыка чертип бербейсиңби? С удовольствием, так как сейчас. Сөзсүз, азыр Лондондо таң эрте, ал эми Бишкекте кеч кирген маал болор. Ошентсе да мен жандуу музыка менен жыйынтыктагым келет. 19-кылымда жашаган австриялык композитор Фриц Кайслердин Розмарин гүлү жөнүндө чыгармасы. В 19 веке и... Да. Азамат абдан толкундаткан музыка экен. Мен өзүм негизи музыканы абдан көп угам, классикалык музыканы көп угам, Вивальдини, Бетховенди угам. Анан көңүлдү көтөргөн, көкөлөткөн, сергиткен музыка экен. А сен өзүң кандай сездиң аткарып атканда? Я думаю, так как я стараюсь быть профессиональным музыкантом. Мен профессионалдык деңгээлде чертким келет. Ошондуктан менин эмоцияларым угуучуларга скрипка аркылуу өтүшү керек. Мен өзүм музыка кооз экенин сезүү менен бирге ойлонуп да чертишим керек. Анткени бул жумуш.
Сага чоң рахмат, Жумаш, биздин келип ушундай BBC студиясында маек куруп бергениң үчүн. Королдук музыка колледжинин студенти Жумаш Турусалиев биз менен маекте болду. Эми ушул татынакай музыканын ыргагы менен сулуулук дүйнөсүнө кирели. Сулуулук деген эмне? Сулуулар конкурсунда мыктылардын мыктысын кантип тандашат? Декабрь айында Лондонда жыйынтыкталган дүйнө сулуусу сынагында түштүк африкалык Ролен Штраус эң сулуу айым деп аталганы маалым. 121 өлкөнүн өкүлдөрү сынаган конкурска Борбор Азиядан жалгыз гана 24 жаштагы кыргызстандык Айкөл Алекжанова катышты. Финалдын алдында кабарчыбыз Кубат Касымбеков Айкөл менен баарлашып, сулуулуктун формуласын табууга аракет кылган. Негизи эле сулуулар конкурсу дегенде биринчи эле кезекте бир сөз чыгат — сулуулук деген. Сиз үчүн сулуулук деген эмне? Самый основной и самый красивый дар человечества от Всевышнего, я считаю, что... Жараткан бизге тартуулаган негизги белек бул жакшылык, кайрымдуулук. Адамда мындай касиет болсо, ал сулуу адам. Демек, сырткы келбетиң, көз кашың, улутуң кандай болбосун, сиз сулуусуз. Ички адамдын жан дүйнөсүнүн сулуулугу бул конкурста кандай критерийлер менен өлчөнөт экен? Мы здесь находимся, во-первых, очень долгое время, то есть они могут за нами понаблюдать. Биз бул жерде көптөн бери жүрөбүз. Алар биздин жүрүм-турумубузга байкоо салып, жыйынтык чыгарышы мүмкүн. Биз көппүз. 120дан ашык өлкө катышууда. Конкурс этаптарга бөлүнгөн. Биринде болбосо, экинчисинде өзүңдү көрсөтүшүң керек. Сынактарга катышып, уталбай калсаң да, сенин реакцияңа баа беришет. Утулуп калып, башка бирөөнү жамандап кирсең, анда да тыянак чыгарышат. Жеңилүүнү да татыктуу кабыл алганыңды карашат. Мен бул жака келип байкагандай, бул конкурска катышып жаткан баардык эле катышуучу кыздардын баардыгы сулуу экен, өздөрүнө тиешелүү келбети бар, жүзү бар, көзү бар дегендей. Ушул сулуулардын арасынан эң сулуусун же сулууну кантип тандашат? Здесь в первую очередь, конечно, смотрят на тебя как на личность. Биринчи кезекте сени бир инсан деп эсептешет. Айрым учурларда жеңбей калган же алдыңкы сапка илинбей калган катышуучулар жеңүүчүдөн да сулуу болуп чыгышат. Эмне үчүн деген суроо туулат. Сынакка катышып көрдүм. Эми айта алам, бизде өзүбүздү көрсөткөнгө убакыт болот экен. Алар дүйнөдөгү эң сулуу айым наамына татыктууну тандашат. Бул саясий сынак деген да сөз бар. Менимче булардын негизги максаты ички да, сырткы да сулуулугу төп келген кызды табуу. Жеңүүчүнүн өзүнүн миссиясы болот. Ал дүйнөнү кыдырып, кайрымдуулук иштерин кылышы керек. Мен түшүнгөндөй, уюштуруучулар Достоевскийдин сулуулук дүйнөнү сактайт деген сөзүн туу тутушат. Вот этим выражением Достоевского, да, что красота спасет мир. Айкөл мына бул конкурска көптөгөн өлкөлөрдөн катышып келген. Алардан айырмаланып, Кыргызстан саналуу гана жылдар болду, 3 жылдан бери эле катышып жатат. Сиз өзүңүз бул конкурска эмне үчүн катышайын деп чечтиңиз? Это была моя мечта, детская мечта. Я помню себя маленькая, сидящая возле телевизора. Бул менин бала чагымдан берки кыялым болчу. Телевизордун маңдайына отуруп алып, конкурстун катышуучуларына суктанып карап отурган күндөрүм эсимде. Сынак бүткөндө мен ушунчалык таасирленгенимден үй ичинде сынакка катышып жатканымды элестетип, өзүмчө туураганымды да эстейм. Менин атым Айкөл Алекжанова. Мен баланча жаштамын. Кыргызстандан келдим деп. Ал учурда Кыргызстандын мындай сынакка катышышы кыял болчу. Көргөнүңүздөй, кыялдар орундалат. Такого уровня конкурсе, да, там люди могли только мечтать. Вот. Ну, собственно, я мечтала, и мечты, как вы видите, сбываются. Сиз албетте бул жака келүү менен тажрыйба топтодум деп айтып жатасыз. Натыйжада ушу Кыргызстандан болочокто бул конкурска катышам деген кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ну, во-первых, я планирую, как я уже сказала, что у меня есть кое-какие планы. Пландарым бар деп айтып кетпедимби? Биринчиден мен сынактын алдында же теле аркылуу жөн гана кеңеш айтып койбой, кыргызстандык кийинки катышуучуга бул жакта өзүн кантип алып жүрүү керектигин түшүндүргүм келет. Атүгүл, аны даярдоого түздөн түз катышам. Анткени мага Кыргызстандын канчанчы орунга чыгары өтө маанилүү. Мурдагы катышуучулардан көбүрөөк маалымат алсам жакшы болмок. Тилекке каршы, мен былтыркы катышуучу менен бир кечте эле бир нече саатка сүйлөшүп калдым. Бул сынакта эмне маанилүү экенин толук биле албадым. Эми мен кийинки катышуучуну даярдоого активдүү катышам. Мен үчүн кийинки жылы биздин өлкө жөнүндө дүйнө кантип ойлоп калары абдан маанилүү. Биз кичинекей өлкөбүз, бирок күчтүүбүз. Кыргыздар бат ыңгайлашып, багыттап, тез үйрөнүп кете алат.
Кыргызстан алдыңкы сапка айланышы үчүн болгон күчүмдү жумшайм. Вот, поэтому я приложу все усилия, чтобы Кыргызстан находился в ряду топ. Вот. Бурса. Сулуулуктун формуласын издеп, кабарчыбыз Кубат Касымбеков Лондонда конкурска катышкан Айкөл Аликжанова менен маектешти. Сулуулуктун жана ийгиликтин формуласын кыргыз киносу изденүүдө. Курманжан Датка фильми соңку жылдардагы кыргыз кинематографиясында жаңылык болду. Ошол эле учурда ондогон жаш режиссерлор чакан бюджеттүү коммерциялык фильмдерди байма-бай тартууда. Соңку бир нече айлардын ичинде эле жергиликтүү кинотеатрларда детектив, сүйүү, комедия жанрындагы фильмдер чоң экранга чыгып, айрымдары көрүүчүлөр саны жагынан Голливуд фильмдеринен калышпайт. Коммерциялык фильмдердин артында кимдер турат? Сапаргүл Абдинабиева баяндайт. Коммерциялык кино. Бул түшүнүк мындан 10 жыл мурда кыргыз киносуна чоочун эле. Эми минтип коммерциялык тасмалар биринен сала бири тартылып, улам жаңы тасманын бетачары өтүп жатат. Маселен, өткөн жылы эле Кыргызстанда дээрлик 50 коммерциялык кино тартылган. Кыргыз киносу мындай азырынча биз каалаган деңгээлде болбосо дагы, бирок мындай тай баскан бир бөбөк окшош турам да, бир аз жыла баштады алдыга карайчы. Азырынча илгерки баягы кыргыз керемети деген түшүнүккө жете элекпиз, бирок буюрса, алдыңкы келе жаткан 5-10 жылдын ичинде кыргыз киносу жакшы бир деңгээлге жетет деп ойлойм. Адистердин бамында Союз маалында бийлик тарабынан катуу көзөмөлгө алынган кино тармагы элди агартуу, мекенди сүйүү сыяктуу идеологиялык максатта гана тартылса, демократиянын, базар экономикасынын шарданы менен кино акча табуунун бир жолуна айланды. Бир катар автордук тасмаларды жараткан кинорежиссер Темир Берназаров да кино кадимки товарга айланганын танбайт. Бизде көбүнчө кино бизнесмендер пайда болду. Кино режиссерлер эмес, кино бизнесмендер деп тагыраак айтсак болот да. Эмне үчүн мисалы жанагы дешевый тема менен, дешевыйраак темелер менен көбүнчө келип атат. Коом анткени коомдун деңгээли да. Эми капа болбосун элчи, көбүнчө Сош базар менен Дордой базарынын табитине ылайыкталган кинолор да. Көбүнчө ошолор толтурат залды. Буга чейин кыргыз көрөрмандары Корей, Голливуд, Өзбек, Түрк сыяктуу чет элдик тасмалар менен сугарылып келсе, акыркы жылдары алардын ордун кыргыз тасмалары алмаштыра баштады. Йо, байке, ушундай ширин, кыргыздын кымча белдүү, көздөрү мончоктой болгон, акыл сымал созулуп отурган кызга гүл алып бергенге кудуретиңиз жетпесе анда билбейм байке. Жалпак тилде айтканда аябай милошный экенсиз. Болду, жүнден böyle. Камера. Тишина. Кадр 1, дубль 5. Начали. Привет. Угадай, где мы были? Че, в цирке? Хуже, полюбуйся. Кыргызстандык тасма жаратуучулардын эсеби боюнча бир кино тартууга орточо алганда 6 ай убакыт жана 30-40 миң доллардай чыгымды алып жатат. Мына ушул коммерциялык кинолор өз чыгымын жаап, пайда алып келеби? Көп кинолор тартылып атат. Эми бардык кинолор эле өзүн актап, коммерция жагы жакшы болду деп айта албайм. Бирок аракеттер аябай күчтүү болуп атат. Кино тартам дегендер көбөйүп кетти да аябайчы. Жакшы тасмабы, жаман тасмабы, ошентип үйүн кредитке коюп, же машинесин кредитке коюп, же болбосо толтура ар кимден карыз алып тарткан бардыгы эле ошону тартып атат да. Мындайча айтканда, бардыгын тең мен баатыр деп эсептейт элем да. Эч идеясы болобу, эмеси болбойбу ага көп көңүл бурушпайт. Мына быйыл жылы мол жанр жакшы экен, элге көрсөтөбүз. Эптеп-септеп тартышат дагы, баягы акча жагын, коммерция жагына басым коюп тарткандар көп болот. Албетте ал кинонун жүзүн эметип түшүрүп атат да. Коммерциялык кинолордун кээ бири актап атат, кээ бири эле баягы өздөрүнүн акчасын чыгарганга сүйүнүп эметкендер да болот да. Киносунчулар коммерциялык кинолордун сандан сапатка өтүшү үчүн убакыт жана тажрыйба талап кылынаарын белгилешет. Коммерциялык тасмалар бир гана пайданы көздөбөй, элдин маданиятын көтөрүүгө да салым кошсо, өзүнүн милдетин толук аткарган болор эле деген пикирлер да бар. Ошентип бүгүнкү сапарда бир катар маданий темалар тууралуу сөз кылдык. Бул берүүнү жана мурунку сапарларды интернет барагыбыздан көрсөңүздөр болот. Дарегибизде сиңиздерге салам, bbc-kyrgyz.com. Берүүнү алып барган Акчылпон Койчиева, эмики сапарыбызга чейин саламатта болуңуздар.